Өткөн жылы сентябрь айындагы Тажикстан менен болгон куралдуу жаңжалда баатырларча курман болгон Айбек Абдиллабековдун ысымы Баткен шаарындагы өзү жашаган көчөгө ыйгарылды. Анын ысымын өзү жашаган көчөгө ыйгаруу чечимин шаар мэриясы жана шаардык кеңеш кабыл алган. Бүгүнкү иш-чарага келгендер алгач маркумдун арбагына багыштап Куран окуп, жакындарына көңүл айтышты. Berekeli köşelerden kılgın ya Rabbil Alemin. Al-ahire davan anilhamdülillah. Allahümme salli ala nebina, habibina, rasulina Muhammed. Rahmetli ya. Апасыга, аялына, семьясына биз кайрат тилейбиз, сабыр тилейбиз. Сыймыктан сен ушундай уулду тарбиялап, ушундай патриот уулду чоңойтконуң, бул ар бир эле адам колунан келе бербейт. Мындай жигиттер барып, өзүн кээ бирөөлөр качып кетет мисалы. А сенин уулуң өзүн барып ушу эл үчүн курман кылды. Буга сен сыймыктан, биз дагы сыймыктанабыз ушундай жигиттерибиздин бардыгыга. Бул көчөнүн аты коюлуп, бул биздин жаш муундарга келечектеги биз. Иш-чарага маркум Айбектин жакындары, шаар мэриясынын кызматкерлери, кошуналары жана кесиптештери катышты. Тажик-кыргыз когалаңынан болгон жаңжалда биздин көптөгөн жигиттерибиз каза болуп, ошолордун атыны бизди мэрия тарабынан сунуштап шаардык кеңеш бекитип берип, биз азыр бардык ошол өздөрү жашаган көчөлөргө, ошол аты жок көчөлөргө ушул баатырлардын атын берип атабыз. Бүгүн дагы ушул азамдардын бирөөсү болуп өттү, Айбектин атына коюлат, Абдыллабековдун. Бул көчөлөрдүн бардыгын эретке келтирип, үчөөбүзүн берип, Четбулак кварталындагы көчөлөр жакында 11 километр Четбулакта асфальт иштери жүрөт. Болуп өткөн каргашалуу окуяда Айбек тайманбастыгын көрсөтүп, эл жерин коргоонун үлгүсү катары тарыхта калганын бир сөздөн баса белгилешти. Айбек Абдиллаев кызматын өтөп баштагандан тартып эле өзүнүн жүрүм туруму, мекенге болгон сүйүүсү, алдына койгон максаттары так патриоттук сезимдери күчтүү, куралдаштарынын арасында өзгөчөлөнүп турчу деп эскерет кесиптештери. Эң мыкты бала болчу, өзүнүн спортсмен, мекенди сүйгөн бала болчу. Алдыга койгон максаттарыны эң мыкты аткарчу жана көчүрмөн даярдыктарда мыкты жокерлерден болчу. Эң максаты чек арага бир да болсо душманды киргизбөөгө аракет кылчу. Абдуллабековдун биринчи ушу киргенден эле мекенге болгон сүйүүсү абдан жакшы болчу. Кызматын өзүнүн милдетин так жана туура аткарып, жумуштан ушу кечикпей коюлган тапшырмаларды жакшы аткарат эле өзү. Эми ошо киргенине өзү аз эле болгон негизинен. Бирок ошондо эле көзүндө оту бар жакшы жигит эле да. Только вперед деп алдыга сүйрөп балдарды, только алдыга сүйрөп жакшы насааттарын айтып, жакшы бала эле өзү. Ошол эми ушинтип Кудайдын буйругу экен, жаткан жери жайлуу болсун. Эскерте кетсек, өткөн жылкы Тажикстандын агрессиясынан 63 жаран шейит кетип, 198 жаран ар кандай жараттарды алган. Мекен үчүн жанын берген аскерлерибиздин, жарандарыбыздын элеси түбөлүк сакталат. Жоробек Кубанычбек уулу, жаңылыктар.